Кымбаттуу бир туугандар, баарыңыздарга Кудай Теңирдин тынчтыгы болсун. Кымбаттуу коноктор, достор, көрүп жаткан ар бир көрөрман, сиздерде да тынчтык болсун. Кудай жетектесин, түшүнгөнгө Кудай батасын берсин бир туугандар. Бүгүн биз сүйлөшө турган темалардын бири абдан кызыктуу. Көңүлүңүздөрдү бурдургум келет. Темабыз медициналык тез жардам берүүчүлөр жана машаякчылардын окшоштугу. Кандайча? Медициналык тез жардам берүүчүлөр бул эң алгачкы медициналык тез жардам берүүчүлөр. Эгерде мен бир аз мындай түшүндүрүп берсем, ушул нерседен мындай болот. Медициналык тез жардам көргөзүүчүлөр көбүнчө бул скорый помощь келет. Бирөө жыгылып калса, колун кокустатып алса, эс учун жогортуп койсо, же комалык абалга түшүп калса, аны реанимациялоо керек. Аны скорый алып келет дагы, анан тиги докторлорго жеткизет. Ошол абал. Бирок машаякчыларга салыштырганым бул жерде бир нерсе турат. Медициналык эң алгачкы тез жардамды ошол окуя болгон жерде биринчи адам көргөзөт. Эми сүйлөшөлү. 3 фазаны алалы. 3 фаза. Мен фаза деп койдум, же 3 абал деп коеюнчу, кыргызчасы жөнөкөй. 3 абал. Биринчи абал. Биринчи абалды сүрөттөйлү. Мисал менен, жөнөкөй, коомго белгилүү мисал менен. Бара жатабыз, мына азыркы кыштын күн, жолдор тайгак, күн суук. Ал ылдый жерден өйдө жерден бара жатып, тайып кетип, колун кокустатып алды. Ал корун карма отуруп калды. Анын жанында бир нече адамдар өтүп жатат. Ошол адамдар эгер кайдыгер карабаса, ал адамдар токтойт, абалын сурайт. Тынчсызбы? Эже, байке, карындашы, меним, апа, ата, эмне болду сизге? Тынч элесизби? Жыгылганыңызды көрдүм. Эмне болду колуңузга деп сурайт кайдыгер эмес адамдар. Бирок айтып коеюн. Бүгүнкү күндө кайдыгерлик күчөдө. Пулуң болсо, колуңмун деген сөз бар. Бул кыргызчасы акчаң болсо, мен сенин баардык нерсеңе даярмын. Орустарда бар, все ваши капризы исполняются, если у вас есть денег деп коет эмес орустарда. Ушундай. Мен сенин капризиңди аткарам, акчаң болсо деген сөз да. Эми ушул абалды сүрөттөйлү. Ошол киши деп коеюн. Бара жатып, тайып кетип, колун кокустатып алды. Ай, колум деп ал ошол жерин кармап калды. Адамдар өтүп бара жатат. Бирөөнүн бизнеси бар, бирөөнүн малы бар, бирөө жаңы эле окууга кетип аткан. Же ушул сыяктуу сүрөттөп атабыз. Баардык ошол адамга токтоп тигилип караганга убактысы жок. Бирок ошол 100-дүн 1000-дин арасынан бирөө табылар. Ал эмне кылат? Байке, тынчсызбы, сак саламатсызбы, эмне болду колуңуз? Деп адегенде эмне кылат? Келип эле барып эле анын колун кармай калып, тартып, кастоправтар бар эмеспи, жанагы сыныкчылар, андай кылбайт. Эң эле биринчи тез жардамдын эң алды, бул медицинада дагы сүйлөшөт, абалын сурайт. Бул психологический деп коет эмеспи, адамдын аң сезимин калыптандырыш үчүн, анткени ал шоковой состав абалда. Адегенде анын сөзү биринчи дары болуп эсептелинет. Жылы сүйлөсөң, жылан ийинен чыгат дейт. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейтет. Келип алып эле аны жулкутуп, колун ошол ооруган жерин бутунбу айтор, андай кылбайт. Сүйлөшөт, абалын сурайт. Демек, биринчи абал. Кокустатып алды. Адамдар бардык токтогон жок, бирок кайдыгер эмес бирөө токтоду дагы. Биринчи сүйлөшүп, байке, кайсыл жериңиз эметип калды, келиңиз көрөлүчү деп туруп, кыштын күн болсо ошол жанындагы муздак кардан алып, айтор муздан алып, жанагы жерин баса турат. Анан өзүнүн ременин чыгарып, же жоолугун чыгарып болуп, аял киши болсо, токтой калса, же бир кийимдин этегин кайдыгер эмес адамдар ошол жаңы алган кийим болобу, көйнөк болобу, ошол жерин ошол айрый салып, жырта салып, таңат, турабы? Же бут кийиминин боосун. Бул адамдык адамгерчилик. Меми машаякчылардын окшоштугу. Биз эң алгачкы тез жардам болуп атат. Скорый помощь, дарыгер келе элек. Анан ал адам, машаякчы адам, ош биринчи адамга барганда, биз машаякчылар жандын эң алгачкы тез жардам көргөзгөнгө чейинки ошол эмесе, кадамдарын таштаган инсандар болуп эсептелинебиз. Демек, машаякчылар эң алгачкы тез жардам көргөзүүчүлөр деп коеюн. Бул жандыкы.
адам менен сүйлөшөт, адамдын абалын билет, эмне болду, биринчи угат, сүйлөшөт. Анан акырындык менен өздөрү тууралуу эмне кылат? Өзү тууралуу машаякчы күбөлөндүрөт. Анткени ал адам жандыкы аябагандай татаал турат. Жан бул көрүнбөгөн анын эмесин, ошол жаракатын табыш керек болот. Жүрөгүндөгү жаракатын, туурабы? Демек жандыкы көрүнгөндөн айырмаланып көрүнбөйт, аныкын аныкташ керек. Татаал. Ошондуктан машаякчылар мени алгач негиз кылыш үчүн Лукадан болгон жакшы кабар окуп берейин. Лукадан болгон жакшы кабар жана элчилердин иштери. Лукадан болгон жакшы кабар 5-бөлүм 30-32 аяттар. Ошондо мыйзам окутуучулар менен фарисейлер күңкүлдөп, Ыйсанын шакирттерин эмне үчүн силер салык жыйноочулар жана күнөөкөрлөр менен бирге ичип жеп отурасыңар дешти. Ыйса аларга мындай деп жооп берди: дарыгер соо адамдарга эмес, оорларга керек. Мен тоо кылууга адил адамдарды эмес, күнөөкөрлөрдү чакырганы келгем дейт. Демек, машаякчылар булар тоо кылган адамдар, Кудайга жакын, Ыйсага жакын адамдар. Ал эми күнөөкөр адамдар, булар али Ыйса менен элдеше элек адамдар. Ага келип тоо кыла элек адамдар. Алар али келе элек, тоо кыла элек, аны тааныша элек. Демек, ошондой адамдарга Ыйса келип жатат. Эң алгачкы үлгүнү Ыйса Теңир эмне кылыптыр? Анын максаты мен соо адамдарга эмес. Ким өзүңдү соомун, тим эле укмушмун, тазамын, менин жан дүйнөм таза, күнөөкөр эмесмин десең, Ыйса айтып жатат. Эгерде сен өзүңдү күнөөкөр эмесмин десең, анда мен күнөөсүн мойнуна алган адамдар, мына күнөөкөрлөргө келдим. Туурабы? Бул жөнөкөй салыштыруу. Негизги тексттин максаты бул жерде бир аз башкачараак, контекст менен алып караганда, бирок мен окшоштуктарын алып жатам. Ыйса Теңир күнөөкөр адамдарга келген. Биз дагы күнөөкөр элек. Биздин дагы жан дүйнөбүздү Ыйса айыктырган. Ал врачыбыз болуп эсептелинет. Бирок Ыйса Теңир ошол өзүнүн салымын кошконго чейин биз машаякчылар биз өзүбүз тууралуу айтып берип, ошол жашообузга Ыйса Теңир бир кезде кандай таасирин берген, аны айтып беребиз. Эми негиз катардагы Элчилердин иштери китеби 2:41. Ошондо анын сөзүн чын жүрөктөн кабыл алгандар сууга чөмүлдүрүлүштү. Ошол күнү аларга 3000 жакын киши кошулду. Петр ошол жерде отурган адамдарга, миң деген адамдар Иерусалимге келишкен. Анан Ыйса тууралуу айтып берди, бирок өзүнүн жашоосунда Ыйса кандай таасир берген? Шакирттердин таасирине, жашоосунда таасири. Ошону гана жөнөкөй сөз менен айтып берди. Чын жүрөктөн кабыл алып ишенгендердин саны 3000 жакын эле дейт. Бул эбегейсиз көп. Мындай алып караганда, бирок дүйнөлүк масштаб менен салыштырганда 3000 адам аз. Бирок ошондой болсо да 3000 адам кабыл алды. Петр эмне кылды? Күнөөкөр адамдарга, ошол бейтаптарга биринчи жардамды көргөздү. Ал эмне кылып көргөздү? Өзү тууралуу жөнөкөй эле айтып берип, сүйлөшүп, анан 3000 жакын адам кошулду. Демек, биринчи фаза, биринчи абал, ошол адам жыгылып калды, колун какс-кокс кишине эметип алды, адам сүйлөшөт, акырындык менен успокаивать этип, анан ал адам эмне кылат? Муздак жерине компресс басат, бир талчыбыкты түз жыгач болобу, аны алып келип эмне кылат? Компресс кылат, колун таңат, башка кылат. Так эле ошондой жардамды биздики мына машаякчылардын орду тууралуу сөз кеп болуп жатат. Машаякчымын деген бир туугандар, сиздер ушул эң алгачкы тез жардамды көргөзүүчүлөргө салыштырсак болот. Ошон үчүн кайгырбаңыздар. Андан кийин экинчи абал. Экинчи абал, адам эгер кулап түшүп эсин жоготуп алды деп коелу. Адам эгерде биринчи абалга биз салыштырганда, ал адам эсин жоготкон жок, бир жерин сындырып алды, же чыгарып алды, бир же кайрып алды, же сыйрып, же кесип алды. Ошондо жардам берди, туурабы? Кайдыгер эмес адам. Машаякчы дагы бул кайдыгер эмес адам болушу керек. Ал жандын салым кошуучусу болот. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө кайдыгер адамдар көп. Ушунчалык көп. Мен жана айтпадымбы, пулуң болсо кулуңмун деп, акчаң болсо мен жардам берем дегендей да. Экинчиде болсо адам кулап түшүп эсин жоготуп салды. Анда кандай жардам берет дегил адам?
Мейли тигил адам тез жардамды интернеттен окусун же медициналык ал врач болсун же доктор болсун, ал жардам берет скорый помощь келгенге чейин. Бирок эсин жоготкон кезде сен сүйлөшө албайсың. Бирок кайдыгер эмес адам башын жогору көтөрүп, жыгылган жери канап сыйрылып кетиши мүмкүн. Сүйлөшө албаса да таңып, анын жанында теги тетиги чыныгы медициналык тез жардам, скорый, машине келгенге чейин аны кайтарып ошол жерде турат. Машаякчылар ушундай абалда адам кабыл алгысы келбейт. Бир Ыйса тууралуу ушундай бир кабардар бар, анын кабары бар. Бирок кайсы бир деңгээлде анын жүрөгү анча даяр эмес. Бирок ошондой абалда дагы машаякчы адам ал кам көрөт, сөзүн угат, тыңшайт, ал үчүн сыйынат, ага барат, аны менен сүйлөшкөнгө тигил отказ берип коюшу мүмкүн, кет деши мүмкүн. Ошондой абалда дагы биз эмне кылабыз? Умтулуп жардам бергенге, жеңилин жерден оорун колдон алып, ылдыйда өбөк, өйдөдө жөлөк болгонго жакын туугандар болушу мүмкүн, башкалар болушу мүмкүн, жөнөкөй бейтаныш болушу мүмкүн. Ошолдан менен биз эмне кылабыз? Машаякчылар иштешебиз. Демек машаякчылардын ушул дүйнөдөгү орду абдан чоң. Ошон үчүн биз жандын эмнеси болуп эсептелебиз? Дарыгерлерибиз, эң алгачкы жардам берүүчүлөрүбүз. Биздин Ыйса Машаяк келгенге чейин. Үчүнчү фаза, үчүнчү абал болсо, бул комага же реанимациялык абал деп койсок болот. Мындайда биз эч кандай жардам көргөзө албайбыз. Же болсо ошол кайдыгер эмес адам бир гана чакырат медициналык тез жардамга, жанагы скорый машине келгенге чейин. Аны кайтарып аны күтүп турат, башын жаздайт, жүрөгүн карасы согуп атат, кан айлануусу бар, бирок ал эс үчүн жоготуп койду. Мындай абал өлүк эмес, же тирүү эмес абал. Реанимациялаганда, комага түшкөндө адамдын абалы ошондой эле болуп калат, түздөн түз эле. Демек машаякчылар мындай абалда эмне кылат? Тигил адам таптакыр өчөр, Ыйсаны такыр кабыл албайт. Тим эле укмуш Ыйсаны таптакыр жек көрөт. Аны такыр кабыл албаган адамдар, кабыл алгылары келбеген адамдар жек көргөн. Тим эле Ыйсанын ысымын укканда ушунчалык бир башкача абалга түшөт. Мындай абалда да машаякчылар тез жардамды көргөзөт. Эки куралы болот: орозо жана сыйынуу. Ал адамды унутпайбыз. Тигил кайдыгер эмес адам жанында туруп кайтаргандай, биз дагы ал жерде ал адам үчүн сыйынып, арачылык кылып Кудайдын алдына келбе. Демек жөнөкөй гана ушул 3 нерсе менен салыштырдык. Эми 3 фазанын негизги врачы Ыйса. Тигил адам өзү кандай врач болбосун, медик болбосун, биринчи тез жардамды көргөзөт. Бирок чыныгы жардамды тетиги больницада кылат. Анткени ал жакта бардык керектүү инструменттер, шаймандар, куралдар, таблеткалар, суюктуктардын бардыгы ошол эмеде, больницада бар. А Ыйса келгенде Ыйсада бардык керектүү, анда өзүнүн тийиштүү куралдары бар. Руханий көз караш менен алып караганда биздин врачыбыз ал 3 абалда тең жардам бере алат, кийлигишип жардам берет. Бирок ошол 3 абалга чейин эң алгачкы жардамды машаякчылар жардам берет. Анткени Ыйса теңир өзү үлгү көргөзүп атат. Мен бир нече гана аяттарды окудум. Ошон үчүн Кудай өзгөчө батасын берсин. Кымбаттуу бир туугандар, кейбеңиздер, мүңкүрөбөңүздөр. Ушул абалда ордуңуздар абдан чоң. Руханий кесипкөйлөр, руханий кесиптин ээлерисиздер. Демек Кудай түшүнгөнгө жардам берсин, батасын берсин. Анан жардам бергенге аракет кыла берели, сыйынганга, убакыт бөлгөнгө, ошондой адамдарды куткарганга. Амин.